Ассалому алейкум, урматтуу биздин каналдын көрмандары. Урматтуу заманбап мугалимдер, устаттар, окуучулар, студенттер жана ата-энелер. Бүгүн биз сиздер үчүн эң кызыктуу бир логикалык десе дагы болот, кызыктуу тесттерди даярдадык. Бул географиялык тесттер болуп эсептелет. Бүгүн сиздердин мамлекеттердин борборлорун канчалык жакшы билишиңизди текшерип көрөбүз. Эгер даяр болсоңуз, биз баштайбыз. Сиздер үчүн даярдап койгонбуз. Биз эң алгачкы суроолорго өтөбүз. Анда эмесе баштадык. Мамлекет борборлорун билесизби? Кызыктуу тест. Ойлонуп жооп бериңиз. Ар бир суроонун жообун комментарий катарында жазсаңыз болот. Даяр болсоңуз баштадык. Биринчи суроо. Египет мамлекетинин борбору кайсы шаар? А. Алжир, Б. Каир, В. Танзания. Эч кандай атластан жана китептерден пайдаланбастан өзүңүздүн билимиңизди текшерип көрүңүз. Канчалык мамлекеттерди билесиз? Мектепте канчалык жакшы окугансыз? Египет мамлекетинин борбору Алжир, Каир, Танзания. Убакыт кетти. Эгерде жообун тапкан болсоңуз, албетте комментарийге жазып койсоңуз болот. Египет мамлекетинин борбору кайсы экендигин. Биз ойлойбуз, сиз таптыңыз. Жообу бул Каир шаары. Египет Африка материгинде жайгашкан тарыхый мамлекеттердин бири. Эгерде бул суроого туура жооп тапкан болсоңуз, анда видеого лайк басыңыз жана комментарийге мен таптым деп жазууну унутпаңыз. Даяр болсоңуз, биз экинчи суроого өтөбүз. Экинчи суроо ушундай. Канберра шаары кайсы мамлекеттин борбору? Канберра шаары кайсы мамлекеттин борбору? А. Австрия, Б. Андорра, В. Австралия. Ойлоо үчүн убакыт кетти. Видеону паузага коюп, албетте жообун комментарийге жазсаңыз болот. Канберра шаары кайсы мамлекеттин борбору? Комментарийге дагы жазып койдуңуз деп ойлойбуз. Канберра шаары, албетте, азыр биз жоопко өтөбүз. Бул Австралия мамлекетинин борбору. Австралия бул материк жана мамлекет катары дагы. Бул суроого дагы туура жооп таптыңыз деп ойлойбуз. Анда эмесе биз кийинки суроого өтөбүз. Кийинки суроо. Португалия мамлекетинин борбору кайсы шаар? А. Мадрид, Б. Лесото, В. Лиссабон. Дагы бир жолу Португалия мамлекетинин борбору кайсы шаар? Мадрид, Лесото, Лиссабон. Эгерде бул суроонун жообун тапкан болсоңуз, комментарийге албетте кайсы шаар экендигин жазып коюңуз. Мадрид, Лесото, Лиссабон. Кайсы шаар Португалия мамлекетинин борбору? Үч секунддан кийин биз жоопко өтөбүз. Ага чейин албетте жообуңузду комментарийге жазып коюңуз. Кааласаңыз мен таптым деп, кааласаңыз шаардын атын. Биз жоопко өтөбүз. Бул Португалия мамлекетинин борбору, сиз туура таптыңыз, Лиссабон шаары. Португалия бул Европада жайгашкан тарыхый мамлекеттердин бири, Испания мамлекети менен чектешет. Даяр болсоңуз, биз кийинки суроого өтөбүз. Төртүнчү суроо. Молдавия мамлекетинин борбору кайсы шаар? А. Кишинев, Б. Будапешт, В. Ереван. Молдавия мамлекетинин борбору кайсы шаар? А. Кишинев, Б. Будапешт, В. Ереван. Видеону паузага коюп, жообун ойлоп, комментарийге жазсаңыз болот. Географиялык билимиңиз кандай деңгээлде экен? Биз сизди баалабайбыз, бир эле өзүңүздүн билимиңизди
tekşerip alганга мүмкүнчүлүк. Молдавия мамлекетинин борбору Кишинев, Будапешт, Ереван. Эгерде жоопту тапкан болсоңуз, комментарийге шаардын атын жазып койсоңуз болот. Кайсы шаар? Кишинев, Будапешт, Ереван. Жазып койгон болсоңуз, биз жоопко өтөбүз. Молдавиянын борбору бул Кишинев шаары. Эсиңизден чыгарбаңыз. Молдавия борбору Кишинев, Евразияда жайгашкан мамлекет. Даяр болсоңуздар, биз кийинки суроого өтөбүз. Биздин кийинки суроо бул 5-суроо. Эквадор мамлекетинин борбору кайсы шаар? А вариант Ла-Пас, Б вариант Кито, В вариант Киншаса. Эквадор мамлекетинин борбору кайсы шаар? А Ла-Пас, Б Кито, В вариант Киншаса. Ойлоо үчүн убакыт кетти. Эгерде тапкан болсоңуз, комментарийге өзүңүздүн жообуңузду жазып коюңуз. Эквадордун борбору кайсы шаар экендигин. Ла-Пас, Кито, Киншаса. Биз ойлойбуз, бул суроого дагы туура жооп таптыңыз. Жоопту дагы комментарийге жазып койдуңуз. Азыр биз сиздерге жоопту көрсөтөбүз. Эквадор мамлекетинин борбору бул Кито шаары. Эквадор Түштүк Америкада жайгашкан мамлекет. Экватор сөзүнө окшоп кетет. Урматтуу биздин билерман досторубуз, мугалимдер, устаттар, ушул 5 суроонун ичинен канчасына туура жооп бердиңиз? Мисалы үчүн 5 суроого 5 туура, 5 суроого 4 туура, 3 жообум туура деп комментарийге жазып койсоңуз болот. Биз мындай суроолорду дайым улантып келебиз. Ойлойбуз, бардык суроолорго жооп бердиңиздер. Эми биз сиздерге ийгиликтерди каалоо менен кыскача өзүбүздүн онлайн курстарыбыз жөнүндө маалымат берип өтөйүк. Биз мугалимдерди жана болочок мугалим болуучу студенттерди, ата-энелерди дагы компьютер боюнча жана заманбап технологиялар боюнча онлайн окутабыз. Онлайн курстарды уюштурабыз. Онлайн курста эмнелер, кандай программалар үйрөтүлөт? Биринчи, Kahoot онлайн тест түзүү жана онлайн тест өткөрүү программасы, интерактив. Экинчиси, ZipGrade онлайн тест текшерүү программасы. ZipGrade аркылуу сиз тестти тез эле оңой текшерип койсоңуз болот. Окуучуларыңыздыкын, студенттердикин. Үчүнчү программа бул YouTube платформасы. YouTube'да канал ачуу, видео даярдоо, видеолорду жүктөө, видеолорду YouTube'дан көчүрүп алуу боюнча маалыматтарды беребиз. Кийинки программа бул мультиурок программасы, онлайн платформа. Бул дагы негизи СНГ мамлекеттеринде мугалимдерди өнүктүрүүчү сайт. Өзүңүздүн сайтыңыз түзүлөт, онлайн тест түзүүнү үйрөнөсүз, документтерди жайгаштырасыз, файлдарды жүктөйсүз, сабак иштелмелери менен таанышасыз. Андан кийинки биздин программа бул Gmail. Дүйнөлүк платформа. Почта ачуу жолдору, почтада кат жиберүү, маалымат алмашуу боюнча маалыматтар берилет. Кийинки программа бул Google форма. Google форма дагы Gmail'дын бир бөлүгү. Google формада иштөө, онлайн тест түзүү, онлайн сурамжылоо өткөрүү боюнча маалыматтар берилет. Кийинки биздин программа бул KineMaster программасы. Видео монтаж программасын үйрөнөсүз. Телефон аркылуу монтаждоону үйрөнө аласыз. Кийинки биздин программа бул Telegram социалдык тармагы. Булда дагы Telegram ачуу, канал ачуу, группа ачуу жана маалыматтарды алмашуу боюнча кошумча маалыматтар берилет. Кийинки биздин программабыз бул эң кызыктуу программалардын бири InfoUrok. InfoUrok дагы мугалимдер үчүн түзүлгөн сайт. Бул платформада өзүңүздүн сайтыңыз ачылат. Маалыматтарды жүктөйсүз, башка мугалимдердин тесттери, курстары, олимпиадалары, видео сабактары менен таанышууга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Кийинки программа бул Google'да туура иштөөнү үйрөнөсүз. Эң кызыктуу платформа.
Курстун баасы 1 айга 800 сом, сабактар 1 жумага 3 жолу өткөрүлөт, албетте сиздин бош убагыңызда. Кыргыз тилинде даярдалган видео сабактар аркылуу өткөрүлөт. Сабактар Telegram, WhatsApp, YouTube аркылуу өткөрүлөт. Онлайн сабактарыбыз 3-март күнү башталат. Каттоодон өтүү үчүн сиз ушул WhatsApp жана Telegram номерлерге өзүңүздүн маалыматыңызды жиберишиңиз керек же каттоодон өтүшүңүз керек. Бул биздин кошумча маалыматтар. Элдор Далиевди Facebook'тан излесеңиз болот. Instagram'dan Элдор Далиев жана YouTube'дан Элдор Далиев деп издеп, биз менен байланышсаңыз болот. Жана биздин страничкаларга жазылсаңыз дагы болот. Каттоодон өтүү үчүн телефон номериңизди, фамилия атыңызды, жашаган жериңиз, предметиңиз, электрон поштаңызды ушул WhatsApp жана Telegram номерге жиберишиңиз керек болот. Курстун баасын сиз баланс кийди эл сом аркылуу которсоңуз болот. Андан сырткары ушул номерге бирдик единица катары дагы салып койсоңуз болот. Урматтуу биздин билерман досторубуз, мугалимдер, устаттар, барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Кандай видео сабактар керек болсо бизге жазып коюңуз комментарийге, биз албетте даярдап чыгарууга аракет кылабыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Терең урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап мугалим академиясы командасы. Ийгилик.